Бисмиллахиррахманиррахим. Мен Садыр инемин сотун аяга чейин катыштым. Анан сот өкүмүн окуганда мен да түшүнбөй калдым. Мен ойладым эле ушу эркиндикке чыкканын куттуктайм деп күтүп аттым эле. Өкүнүчтүү ал кезде бийликтин буйругун аткарып Садыр инебизди чыгарбай койду. Ошондуктан жана клетканын отурган жерине барып Садыр инем дедим, адамдарды көрдүм. Адамдар акмак дедим. Биле Кудайдан суран, сен өз Кудайга жакын жигитсиң. Кудай жардам берет десем, өзү да туура түшүндү. Ажеке дейт, Кудайдан суранабыз эми дейт. Атак адамдардын да кылганын мен күткөн элем деди. Ошондуктан көп эле адамдар чалкасынан кетти десем жаңылышпайм. Анткени азап тартуучу деп туруп, мурдагы Ыскөл губернатор Эмил Каптагаев дооматым жок деп айтты эле. Эми азыма жабырлануучу эми кайрылып атыптыр. Мындан кийин даан чыгарбаса, анда мен ойлойм бул системаны өзгөртүш керек. Өзгөрткөндө да билбейм, эми өзүм мен ушунча жолу депутат болдум. Эгерде ушул Садыр Жапаров тарапка бүт мыйзамдар ооп атса, ушул жерде чыгарбай койсо, анда мыйзамдарды өзгөртүш керек анда. Ошондуктан мен ойлоп атам, ушул 29-майда ушул Рамазан айына туш келет экен. Алла Таала ушул соттордун, прокурорлордун, бийликтин дилине иман салып койсо, инсап берсе, Кудай буйруса, мына Садырды биз тосуп алып туруп майрамдайбыз. Ошондукка чыкты деп.